Демек, bunun riyаны дарылоонун биринчи себеби эмне десе, рияны дарылоонун биринчи себеби ошол Алла үчүн жасалып жаткан амалдарды элге ашкере кылбастан жашыруун кылганга өтүү. Ал эми илимий жолу кандай десе, ал-илму би'аджзил халqi ва ду'афихим. Биринчи илимий жолу кандай десе, адамдар, махлуктар булар алсыз. Махлук үчүн кандай амал кылсаң дагы анын эч кандай сооп бере албайт сага. Күнөө алышыңа себепчи болушу мүмкүн, бирок сага сооп бере албайт. Ошондуктан алардын ошол махлуктардын алсыз экендигин моюнга алуу, анан дагы андал ибадата ла ю'та савабуха иллаллах аш-шакур субхана. Анан дагы ибадаттын сообун бир гана Аллах берет деп үмүт кылуу. Ошол нерсе жүрөк отуруш керек дейт да. Мен Аллага ибадат кылып атам, намаз окуп атам, орозо кармап атам. Мунун сообун Аллах гана берет. Мен тигиге жагалдансам деле, жагалданбасам деле Аллах берет. Ошондуктан мен Алла үчүн ниетимди түзөйүн да, Алла үчүн кылайын. Анын үчүн түздөнбөй эле коеюн. Анын үчүн сен түздөнүп эмес, смирна туруп намаз окусаң деле сокур тыйын жок. Же Алладан жок, же андан көрө Алладан калбайлы. Анткени Алладан калбайлы. Анткени Алла үчүн жасалган амалга сооп бербей койбойт. Албетте сооп берет, ыклас менен кылсаң. Ал эми жанагыл сен ишенип аткан, сен үмүт этип аткан адам берсе берет, бербеси жок. 100 жолу аракет кылсаң 101-синде берет, болбосо жок. Анда юхбитул амал ва юрисун нар. Жана дагы рияны дарылоонун, риядан арылуунун бир себеби ушул ишеним болуш керек дейт адамда. Рия кылуу кылган амалды күйгүзүп жиберет. Жана тозокко түшүшкө себеп болот. Деген ишеним ушул жерде болуш керек. Ошондуктан риядан оолак болгонго мусулман адам баласы аракет кылыш керек дейт. Экинчи оорунун түрү хасад. Хасад деген бирөөдөгү бир нерсени көрө албастык кылып, ошол нерсе менде болуп калса дейсиң да. Мусулмандан бир жакшылык кетип калып, ошол жакшылык мага оосун деп айтуу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте ла тахасаду деди. Бириңерге бириңер хасад жасабагыла, көрө албастык кылбагыла деди. Демек көрө албастык кылуу, бирөөнүн мүлкүн менде болуп калса экен, бирөөнүн байлыгы менде болуп калса экен, бирөөнүн катыны менде болуп калса экен, бирөөнүн тетиги буюму менде болуп калса экен деп үмүт кылуу, бул эмне болуп атат? Бул шариятыбызда харам, бул хасад болуп атат. Эми хасадтын себептери эмне десе, хасадтын себептери биринчиден сараңдыктан болот дейт. Экинчиси душман болуу бир нерсеге, бирөөгө душман болгондо адам хасад кылат дейт. Үчүнчүсү башчы болууну жакшы көргөндө. Адамда хасад качан пайда болот десе, ошол башчы болгусу келет экен да, мындай жөнөкөй адам болгусу келбейт да. Иши кылып алдыда жүрүш керек да, алдыңкы сапта жүрүш керек дагы. Анан бирөө успешный да. Успешный болуп, соодадабы, дыйканчылыктабы, эмне нерседе эле алдыга чыгып, Кудайым анын байкуштун ниети түз, ак мээнет кылат, адал мээнет кылат. Сен бияктан өзүңчө эле көрө албай, ичиң тызылдап, өрттөнө берет дейчи. Ал эми бул хасадты дарылоонун жолу эмне десе, илимий жана амалий жолу бар. Амалий жолу нафсиге каршы күрөшүү дейт. Нафсиге каршы күрөшүү, нафсиңди ошого каршы настроить этесиң. Мисалы үчүн хасад кылып атасың, хасадты жоготконго аракет кыласың. Ал эми илимий жолу бул хасадтын шариятта күнөө экендигин эске алуу, жана дагы ошол хасад кылуу адамды Аллахтан берилген бир жакшылыктардан куру калтырат экендигин билүү дейт да. Хасад кыла берсең, адам ошо баягы башка хадистерде келгендей, хасад ошо адамдын ыйманын отунду күйгүзгөндөй, хасад адамдын ыйманын күйгүзүп жок кылат экен да. Хасадтын себебинен Пайгамбар алейхиссалату вассаламга көптөр хасад себептен болгон. Мисалы үчүн ошол баягы Мадинадагы яһудилер пайгамбарыбызга иман келтирбей, пайгамбарыбызга каршы чыккан болбосо, ата-бабалары 100 жыл, 200 жыл мурун, 300 жыл мурун ошол жерге Мекке, Мединага көчүп барып, пайгамбар, акыркы пайгамбар ушул жерден чыгат экен Мединада. Ушул жерде пайгамбарга биз жардамчы болойлу деген жакшы ниетте көчүп барган. Бирок пайгамбарлар өздөрүнөн ошол жанантип башка улуттан чыгат. Биз деген еврейлербиз, еврейлер деген өзгөчө калк, бизден чыгат деген бир немелер болгон. Кийин келип эле жанантип чөлдөгү арабтардан чыгып калганда ушул
кыргызча айтканда ушул жамандардан дагы пайгамбар чыкты деп арабтарды тоготпой отуруп хасат кылып отуруп, хасаттын себебинен динден чыгып кетти. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хак динде экенин, хак пайгамбар экенин билет эле, бирок көрө албастыктан инкар кылды да. Ва я'рифунаху кама я'рифун абнаахум деп Бакара сүрөсүндө келет. Ва я'рифунаху кама я'рифун абнаахум. Ошол Мадинада жашаган яһудилер, яһудтар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин баласын тааныгандай тааныйт эле дейт. Эшиктин аркасынан балаң чаңырып ыйласынчы, менин балам дейсиң, балаң үнүнөн тааныйсың. Баласын үнүнөн тааныгандай пайгамбар алейхиссалату вассалам Мухаммед пайгамбарыбызды нак даана шек күмөнсүз акыркы пайгамбар экенин билген. Бирок эмнеге Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга ыйман келтирбей десе, хасат болгон дейт да. Көрө албастык болгон. Неужели ушулардан чыгат? Неге бизден чыкпайт? Ушу чөлдө жашаган маданияттан аркада төөнүн үстүнөн түшпөгөн ушул арабтардан чыгып калдыбы? Биз деген яһудилер ушундай китеп окуган элбиз, шаарда жашаган элбиз, шаар көргөн элбиз, илгертеден окууну жазганды билген элбиз. Ушу окууну жазганды билбеген чөлдө жашаган арабтардан неужели пайгамбар чыкты деп хасат кылып, көрө албастык кылып, ичи күйдүлүк кылып, ичи тардык кылып туруп, ошол себептен алар ыйман келтирбей койгон. Курандын сөзү я'рифунаху кама я'рифун абнаахум. Алар Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассаламды өз балдарын тааныгандан да ошондой тааныган дейт да. Ошондуктан бул хасат ушундай нерсе экен. Хасат деген ич күйдүлүк, ичи тардык, көрө албастык адамды көп жакшылыктан куру калтырат экен да. Буга чоң себеп, чоң бир мисалдын бирөөсү ошол яһудилер көрө албастык кылды, ыймандан куру калды. Азыр сенде да ошондой хасат болсо, ичи күйдүлүк, ичи тардык боло турган көп Аллахтын жакшылыгынан куру каласың. Ошон үчүн вала татаманнау бима фаддалаллаху бихи ба'дакум ала ба'д. Аллах Таала Куранда айтат. Аллах Таала кээ бир адамдарга кээ бир өзгөчөлүктү берген, сен аны үмүт кылба. Бу Аллахтын рахматы. Алла берди. Элхамдулилlah, Алла бериптир да. Сен өзүңө берген нерсеге шүгүр кыл дагы, өзүңдүн арабаңды өзүң тарт. Ошондо сен зыян чекпейсиң. Анан кийин тиге деле теңелип, буга деле теңеле берсең, анда хасатың күчөгөндөн күчөйт дагы, этегинде келипчи жараткан Аллахка наразылык барасың да. Азыр бизде ушундай болуп калды. Хасат да бул. Бирөө үй салса ошого теңелип үй саласың. Бирөө дарбаза курса ошого дарбазаң өзү туура, дагы 30 жыл турат ал дарбазачы. Бирок жашнакай дарбазаны сууруп салып туруп, 100 миңге, 200 миңге дагардайган дарбазаны куруп атасың. Маселе эмнеде? Муктаждыкта эмес. Ууру кирбейт, мал-сал кирбейт. Маселе эмнеде? Маселе ошол теңелүү, ардануу. Ал кылганды мен кыла албайм, алда бар акча менде бар деп эле куру намыс деп коет кыргыздар. Бул хасат. Ошондуктан бул тетиринче зыян. Андан көрү ошол жана 30 жыл тура турган дарбазаң кичекей болсо кичекейдир, турса тура берсин. Негизги максатыңды аткарып берип атат. Ошондуктан экинчи маселе бул хасат. Хасаттын арылуунун жолу мына ушундай дейт. Бул жон гана бул жерде баягы илимий түрдөгү, теориялык түрдөгү баягы хасаттын кандай арылуунун жолдорун айтып атам, практикалык тасаввуф бар. Практикалык тасаввуфта бул уже ошол практика жүзүндө кетет. Ал анын таасири, анын эффекти өтө күчтүү болот.